Мен айылда ата-энем менен турам. Келинчегим шаарда иштейт. 2 күн шаарда, 2 күн бул жакта болот. Мен иштеп, иштен чыгып кел айылга десем, каршы болуп жатат. Ата-энеңе кызмат кылбайм деп. Кандай кылсак болот? Ортодо 3 бала бар. Астагфирулла. Азыр кээде ошондо келиндер да андай кылбаш керек. Просто ахирет алдында ахирет жок болуп атат, ошон үчүн кызматтан качып атат. Кызмат кылганда ал колуна кир жармашып калбайт. Наоборот, үчүн бала чакасы болсо, үйүнө барып, ден соолугуна деле жакшы, соопко жакшы, ахиретке жакшы, үй бүлө ынтымакка жакшы. Туугандар, пайгамбарыбыз айткан: "Саййидул кавм хадимухум." Коомдун жетекчиси ким экен? Ошо коомдун кызматчысы экен. Ошон үчүн иншалла кызматтан арка качпаш керек. Кызмат аркылуу Алла Таалам өтө көп башкаларда жок сыпаттарды сизге берет. Ошон үчүн мына келинде сиз жакшынакай түшүндүрүңүз. 2 күн бул жакта иштеп, 2 күн тиякта иштеп, а бuyakta ким менен бала чакаңар айылда, сен ошо бала чаканы багып отурсаң, өзүң сен бакта бала чаканы, өзүң иштешиң керек. Чогуу иштегиле. Бир 2 күн шаарда иштеп, ал 2 күн каякта жатып ким менен иштеп, эмне кылып атат? Карагыла туугандар, эркек болгондон кийин көзөмөлдөш керек. Эркек болгондон кийин багыш керек. Эркек болгондон кийин кайраттуу болуш керек. Эркек деген кызганчаак болот. Эркек деген бардыгын карайт. Кандай эмесе таштап кой 3 баланы карап отурба, сен мын кел десем болбойт анда. Кызмат кыл, бирок бул жакта сен башкарып өзүң бак, чогуу неме бол. А бул үй бүлөгө жаман таасир этет туугандар берде. Азыр фитнанын доору, бузукулуктун доору азырчы. Биз үйдүн жалгыз уулубуз. Атам, апам, эжем, сиңдим, иним жок. Үйлөнгөнбүз, ортодо бир наристе бар. Маселе мындай болуп жатат. Жубайыбыз апабызды жактырбай жатат. Апам менен жашабайм, өзүңчө жашайлы деп условия коюп жатат. Биз үйдүн жалгыз уулу болгондуктан апабызды таштап кетүүгө макул болбой жатабыз. 2-3 жолу кетип калды төркүнүнө. Кандай кылабыз? Жоогуңузга Алла разы болсун. Амин, рахмат. Туган, азыркындай эле маселе. Азыр мына бизден тугандар, келиндер бар го. Туура мойнуңузда эмес болсо дагычы, сиз мындай кылбаңыз. Балдар бар, күйөөңүз бар, ата-энеңиз бар, кайната, кайнене бар. Кудай кааласа жөнөкөй суу бергенди соопторун айтып жүрөм мен. Жаныбарга, итке суу берип бейишке кирген экен. Эгерде адамга болгондо дагы, мусулманга болгондо дагы күйөөңүздүн апасына суу бергендин, чай бергендин, тамак бергендин, кийимин жууп берген кандай улуу сооп? Сизге сооп кереги жокпу? Кабырга барбайм деп ойлоп атасызбы? Ахиретке барбайсызбы? Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Алла айтат го, эмне деп күмөн кыласыңар? Биз силерди эмне бекер эле жараттыкпы? Эмне деп күмөн кыласыңар? Биздин алдыбызга келбейсиңерби? Ушу дүйнөдө эле ушу акча таап эле жырга ушу андай эмес. Алданып калбаңыз. Ар бирибизди Алла Таалам бекер жараткан эмес. Ахирет үчүн жараткан. Иннама дунья хуликат лакум ва антум хуликтум лил ахира. Дүние силер үчүн, силер ахирет үчүн жаралгансыңар. Ошон үчүн иншалла кызмат кылайлы, дуасын алайлы, патасын алайлы, жакшы жашайлы. Эртеге сиз дагы балаңыздан, келиниңизден жакшы ушундай кызматка муктаж болуп калган кез келет. Анан ошондо көзүңүз чачыраган кезде анан көрөсүз анан. Будан эч кандай колго кир жугуп калбайт. Бирок бала чакага барып анча-мынча кызмат кылып кое берле. Дуасын аласыңар, Мен өзүм айылда турам. Ата-энем менен келинчегим шаарда иштейт. 2 күн шаарда, 2 күн бул жакта. Иштен чыгып бул жака кел десе макул болбой жатат. Кандай кылам билбей атам. Экинчи аял ала бер, макулмун дейт. Ата-энеңе кызмат кылбайм дейт. Бул жакшы эмес. Демек иншалла кандай ал экинчи аялды ала бер дегенде. Кудай сактасын, бияктан бузулуп кетпесин өзү. Түшүнүктүбү? Иншалла Алла Таалам иншалла бардыгын билет го. Андай болбош керек. Жакшынакай алхамдулилла 2 кыз барбы? Алла Таалам берген перзенттер жакшы акнике менен сүйүшүп, баш кошуп, жакшы той, акпаталарды алгансыңар, элден, туугандардан. Жакшы жашагыла. Үй бүлөнү куруу оңой эмес. Бузуп койгон оңой эле. Бирок билип кой, жөндөн ушинтип үй бүлөнү бузсаң ана башка жакта жыргал жашоо боло берет, андай боло бербейт. Ал камой. Үйгө кайтып жакшынакай жашаш керек.